Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен биздин АХКЖнин достору, бүгүнкү видеобуз 2020-жылы кимдер жемиштүү, жеңиштүү, үзүрлүү, маңыздуу жашагысы келсе, анда бүгүнкү видеобуз дагы сиздер үчүн болмокчу. 2019-жылы менимче бардыгыбыз эле аркабызды карап кап, муну мындай кылсам болмок экен, башкача кылсам балким тигиндей болмок деген өкүнүүлөр болушу мүмкүн. Же болбосо кээ бирибизде тескерисинче аябагандай сонун ийгиликтер болду, кийинки жылы буюрса мындан дагы сонун ийгиликтерге жетем деген кыскасы ар кандай ойлор менен буюрса жаңы жылга аттанганып турабыз. Эми биздин бүгүнкү видеодо канткенде кийинки 2020-жылы өкүнбөгүдөй өмүр сүрсөк болот жана канткенде эффективдүү боло алабыз. Мына бир нече кадамын бере кетебиз. Эң эле биринчи кадамы бул сөзсүз түрдө 2020-жылыбыздын максаты болушу керек. Эгер биз өзүбүз максат койбосок ал жылга, анда биз үчүн башкалар коюп коет. Же болбосо биз башкалардын максатына жетүүгө курал гана болуп калабыз. Андыктан мен чакырат элем, ушул жылдын акырында сөзсүз түрдө убакыт таап туруп, кийинки жылдын календарин өзүңүз толтуруңуз. Өзүңүздүн пландарыңыз, анан башкалар суранган нерселерди арасына коюштурсаңыз болот. Эң эле негизгиси максат коюуда баса белгилей кетүүчү нерсе максатыңыз конкреттүү болушу керек. Мисалы, бизнес баштайм, мен 2020-жылы акчаны көбүрөөк табам, же болбосо өзүмдү өнүктүрөм деген бул конкреттүү эмес. Өзүңүздү өнүктүрүүнүн ичине эмне кирет? Тил үйрөнүү, балким айдоочунун күбөлүгүн алуу, билбейм, кандайдыр бир нерсени конкреттүү жазыңыз. Бизнес баштайм десеңиз, эмнени сатасыз, же болбосо кандай кызмат көргөзөсүз. Мына ушул жагын эске алуу керек. Андан кийин сөзсүз түрдө максаттарыңыз 2020-жыл деп акыйта жазып туруп, анан кагаз бетине түшүрүлүшү керек. Биз айтканбыз буга чейин, кагаз бетине түшүрүлгөн максаттын 40% ишке ашкан болуп саналат изилдөөлөр боюнча. Андан соң сөзсүз түрдө биздин кыргыз элибиздин эң сонун сөзүрү бар, буюрса алдыда келечекте деген нерсе жарабайт. Албетте булар жакшы сөздөр, бирок эгер сиз ийгиликке жеткиңиз келсе 2020-жылда, анда сөзсүз түрдө алдыга койгон максаттарыңыз убакыт менен чектелиши керек. 2021-жылга чейин ошондо сөзсүз түрдө максатыңызга жетесиз. Андан кийинки жылга карата сиз өзүңүздүн ички барьер, сизге тоскоолдук кылган ар кандай жалган, сизди чектеген ынанымдарды таап чыгып, сөзсүз түрдө аларды жеңүү. Мен ишенем, ар бирибизде сиз жашырсаңыз деле мен айта алам, сиздин ичиңизде толтура сизди чектеген тоскоолдуктар аябагандай көп. Мисалы, менин колуман келбейт, менин жетиштүү акчам жок, тааныштарым жок бул тармакта, же болбосо эми тагдыр ушул экен да, маңдайыма жазган ушул болсо эмне кылайын, айла жок моюн сунабыз да деген нерселер менен жашап келе жаткан болсоңуз, анда ишенип коюңуз, сиз 2020-жылы эч кандай мактанаарлык же болбосо өзүңүз менен өзүңүз сыймыктанаарлык эч нерсеге жете албайсыз. Ошондуктан ичиңиздеги ынанымдарды таап чыгып, аларды жок кылып, алардын ордуна тескерисинче өзүңүздү көтөрмөлөй турган, сизди шыктандыра турган ынанымдар менен алмаштырыңыз. Андан ары ички потенциалыңызды ачышыңыз керек. Бул кандайча? Эң эле биринчи билимиңизди өнүктүрүү. Албетте биздин бир катачылыгыбыз, өзгөчө бүгүнкү коомдун адамдары бир учурда эле бардык тармакта билерман болуп кеткибиз келген жагыбыз бар да. Бул чоң катачылык. Негизи эле бул аябагандай чоң планка деп айтат элем да. Негизи биздин элибизде жакшы айтылган сөз бар: бир кесиптин майын чыгарган, бир кесиптин көзүн билген адис болсоңуз, бул жетиштүү болот кээде жашоодо. Ошондуктан мен биринчи айтат элем, 2020-жылга карата сөзсүз түрдө бир тармакты тандап алыңыз дагы, ошол тармакта билимиңизди өнүктүрүңүз. Билбейм, семинарга катышасызбы, тренингке катышасызбы, өз алдынча билим аласызбы? Кыскасы, бүгүнкү күндө билим алуунун булактары толтура. Бүгүнкү күндө интернет деген сонун бар, сонун нерсе бар. Анан эң негизгиси, бүгүнкү күндө АХКЖ аттуу онлайн билим берүү платформасы бар экенин эстен чыгарбаңыз дагы. Бизде мына үйдө отуруп алып эле ар кандай билимдерди ала берсеңиз болот. Биздин сайтка кирип кызыгып карап көрсөңүздөр болот. Анан сөзсүз түрдө өзүбүздүн көндүмдөрүбүздү өнүктүрүшүбүз керек. Көндүм навыки деп коет орустар. Бул нерсе биздин потенциалыбызды ачууга аябагандай чоң өбөлгө түзөт. Мисалы, тилди, кайсы бир чет тилин өнүктүрүү, же болбосо
тез чечим чыгаруу көндүмүн өнүктүрүү. Айтор көндүмдөрдү санай берсек аябагандай көп жумшак көндүмдөр бар. Бул адамдар менен мамиле түзө билүү дегенди билдирет. Эгер сизде жумшак көндүмдөр, адамдар менен тил табыша билүү көндүмү жок болсо, анда кечирип коюңуз, ийгиликке жетүү өтө оор болот. Андан ары сөзсүз түрдө 2020 жылы мен жеңиштүү өмүр сүргүм келет, жемиштүү болушун каалайм десеңиз, анда сиз чөнтөккө түшүп жаткан акчаңыздан 20%, 30% же жок дегенде эле 10% өзүңүздү өнүктүрүү үчүн чогултушуңуз керек. Анткени адам өзүн өнүктүрүп жатканда сөзсүз түрдө акча каражат талап кылынаарын эстен чыгарбаңыз. Эгерде сизде дайыма катылган акча болсо, өзүңүздү өнүктүрүүгө акырын ала коесуз дагы, анан корото бересиз. Андан ары өзүңүздүн кесипкөй, профессионалдык адаттарыңызды дагы жакшыртыңыз. Анткени биз өзүбүздүн кесибибизге байланыштуу адаттарыбыздын үстүнөн иштебесек, анда көптөгөн ийгиликтерден кур калабыз. Мисалы, убакытты туура колдонуу, ошол эле приоритеттерди туура коюштуруу, мунун баардыгы өтө маанилүү. Кийинки маанилүү нерсе бул максатка жетүүгө керектүү адамдарды табуу. Биздин элибизде сонун сөз бар, жалгыз дарак токой болбойт деген. Билесизби? Сиз жалгыз бассаңыз, алыска жете албай калышыңыз мүмкүн. Качан жаныңызда шерик болсо, же болбосо команда болсо, көп нерсени кылганга мүмкүн. Мен ишенем, сиздин баалуулуктарыңызга окшош, сиздин максаттарыңыз дал ошондой болбосо да окшошуп кеткен. Кыскасы, кыялдарыңар бир нерсеси менен мындай аралашып кеткен адамдар сөзсүз түрдө бар. Ошондуктан ошондой адамдар жок болсо издеп табыңыз. Чөйрөңүздү кеңейтиңиз. Анткени чөйрөнү кеңейткен адамда сөзсүз түрдө жаңы эшиктер, жаңы жолдор, жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Эгер сиз жок, мен адамдар менен иштеше албайм, менин мүнөзүм оор, мен деген адамдарды чыдабайм деген сыяктуу сизде бир катып калган түшүнүктөр бар болсо, анда кечирип коюңуз, сиз жалгыз көпкө деле алыска бара албайсыз. Анткени баары бир деле команда менен көптөгөн ийгиликтерди багындырууга оңойрок. Бир жакшы сөз айтылган экен, азыр авторун унутуп атам. Ийгиликтин деңгээли ошол чөйрөдөгү адамдардын саны менен барабар деп айтыптыр да. Башкача айтканда, сен ийгиликке жеткиң келип аткан чөйрөдө сенин тааныш адамдарың канчалык, сен менен максатташ адамдардын саны канчалык көп болсо, ийгилигиң ошончо өсөт деген сөз айтылган экен да. Андыктан бул жагын дагы эске алыңыз. Андан кийин лидерлик жана мотивацияны да сунуш кылабыз. Бул лидерлик десе эле биз ойлойбуз алдарды башкарып, башкача жатып калуу деп оруйунан айтканда, бирок билесизби, чыныгы лидер адам бул эң биринчи кезекте өзү менен иштешкен, өзүн өнүктүргөн, өзүнүн жаман адаттарын жакшы адаттарга айландырган. Кыскасы, биринчи өзүнө сөөмөй көзөгөн адам да. Бизде адатта биз башкалардын көзүндөгү кыпынды көргөнгө жөндөмдүүбүз да өзүбүздүн көзүбүздө чоң устун турса дагы биз дайыма акпыз, биз дайыма тазабыз деген нерсеге жөндөмдүүбүз да. Чыныгы лидер адам биринчи өзү менен иштешет. Эгер өзүбүз өзгөрсөк, биринчи чөйрөбүз өзүнөн өзү эле өзгөрөт. Өзүбүз таасир берсек, айланабыз кандайча бир башкача адамдарга айланып атканын деле байкабай калабыз да. Ошондуктан мен сиздерди 2020 жылы өз жашооңуздун лидери болууга чакырат элем. Башкача айтканда, өзүңүздү өзүңүз жасаңыз. Пластилинди элестетсеңиз, башкача образдуу түрдө элестеткенде, сиз өзүңүздү 2020 жылы мен башкача жасайм деп. Билесиз да, бул өзүбүздү жасоо баардыгы мээден башталат. Ал эми мээбиз болсо абдан ийкемдүү, биз нейрохирургтарбыз, биз мээбизди каалагандай калчап алсак болот, каалагандай ой жүгүртүүбүздү өзгөртүп алсак болорун буга чейин дагы бир нече жолу айтканбыз. Анан адамдарды шыктандыруу аркылуу билесизби, абдан бул сонун ыкма. Эгер сиз чөйрөңүздү дайыма шыктандырсаңыз, кайра эле сизди шыктандырган адамдар табылат. Шыктандыруу, дем берүү, күч берүү, жылуу сөздөрдү айтуу, ыраазычылык билдирүү, мына ушунун баардыгына үйрөнүп алсак жана башка адамдарга эч аянбастан тартууласак, сөзсүз түрдө бул бизге кайтып келе турган эң сонун жакшылыктар. Андан кийинкиси максатка жетүүнү тездетүү дегенди сунуш кылат адистер. Максатка жетүүнү кантип тездетиш керек? Эң эле биринчи
прокрастинация кылбоо маанилүү. Бул жөнүндө кененирээк видеобуз бар биздин баракчабызда. Башкача айтканда күндө эртең, анан эртең дегенге жылдыра бербөө. Андан ары сонун бир закон 3 деп коет экен. Бул 3-түн мыйзамы деп которсок болот да. Бул деген кандай ыкма? Бир жумада сиз бүтүрө ала турган, бүтүрүш керек болгон, бүтүргүңүз келген дейинчи, керек деген сөз мага жакпайт да. Бүтүрүүнү каалаган 3 маанилүү ишти жазат экенсиз дагы. Жуманын аягында ошол 3 маанилүү ишти бүтүрсөңүз, бул сиздин максатыңызга 2 эсе тезирээк жетүүгө өбөлгө түзөт экен. Андан ары сөзсүз түрдө кечкисин отургандан кийин эми эртең аман болсок эл көргөндү көрөбүз деген жарабайт. Эртең мен эмнени бүтүрүшүм керек, тизме түзгөндү адатка айландырып алабыз. Жана ошондой эле дагы деле айтам, биз тандап алган областта, өрөөндө десек, жок, областта бизге керектүү көндүмдөрдү тез арада жакшыртканга аракет кылсак, билесиздерби, 1 жылда жетем деген максатка керек болсо биз жарым жылда жетүүгө дагы мүмкүнчүлүк болот экен. Андан ары дагы бир маанилүү нерсе бул жеке план түзүү. Биздин бир кемчилигибиз, же болбосо катачылыгыбыз деп айткым келет, бул биз жашообуздун бир эле тармагына фокус кылып алабыз да. Же карьера деп эле жатып калабыз, же болбосо акчанын аркасынан кубалап кетебиз, же болбосо таптакыр эле материалдык нерсенин аркасынан кубалап кетебиз. Кыскасы, адам эгер ийгиликтүү, жемиштүү өмүр сүргүсү келсе, анда жашоосунда жок дегенде 5 сфераны бирге ала жүрүш керек. Мисалы, аларга эмне кириши мүмкүн? Эң эле биринчи ден соолук, үй бүлөдөгү адамдар менен болгон мамилең, жумуштагы өсүү, өзүңдү өнүктүрүү, билбейм, сфераны санай берсе туонбойт да. Достор менен мамилеби, же болбосо дагы эмне десек болот. Бул жака эми ар кимдин сферасы ар кандай, ошондуктан 5 сфераны жазып аласыз дагы сизге маанилүү. Анан билип коюңуз, эгер сизде бардык сфераңыз бирдей алып кетпесеңиз, эгер бир жагы аксаса, экинчи жагына сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет да. Түшүнүктүүрөөк болуш үчүн, мисалы, менин үй бүлөмдө жолдошум менен мамилем үстүнөн иштебесем, же болбосо балдарыма кылган тарбиямдын үстүндө иштебесем, эгер үй бүлөмдөгү адамдар жабыркап жатса менин айыман, же болбосо биз бири-бирибиздин мамилебиз келишпей жатса, анда мен башка сферада, мисалы, видео тартууда, элдерди консультация кылууда мен эч качан ийгиликке жетпейм. Анткени менин жүрөгүм тынч эмес, менин жашоомдо иреттүүлүк жок. Ошол себептен мен айтат элем, сиздин жеке персоналдык деп аталат, персоналдык планыңыз болуш керек. Кайсыл сферада эмнени иретке келтиришиңиз керек. Же болбосо элементардуу эле ден соолугуңузду алыңыз дагы, тишти 2020 жылы тиштеримди тазалатышым керек. Анткени бул тиш ооруса, жана кыргыздарда кеп бар го, тиш менен ич ооруса абдан жаман. Эң катуусу тиш менен ичтин оорусу деп коюшат го. Ошондуктан керек болсо ошол тиштин оорусу дагы бизди көптөгөн ийгиликтерден артта калтырат. Ошондуктан мен айтат элем, баса белгилеп ар бир сферасына көңүл бурганга аракет кылыңыз. Анан акыркысы 2020 жылга максат коюуда жемиштүү жашайм деген дилгириңиз болуп жатса, бул эң сонун. Бирок ошол максаттарыңызды коюуда бир нерсени эске алыңыз. Максат бул сиздин жеке максатыңызбы, же коом таңуулап койгон, же болбосо максатыңыздын ниети анча эмес болуп калышы мүмкүн. Мисалы, эми мен музыкалык кайсы бир аспапты үйрөнүшүм керек, анткени мен ата-энем каалап атат. Эми бул жаштар үчүн мисал алып атам. Же болбосо мен көбүрөөк акча табышым керек, анткени аялым кулак мээмди жеп атат деген нерсе, бул жакшы максат эмес. Ал сиздин жеке максатыңыз. Сиз сүйгөн, сиз ушунчалык умтулган, сүйүүңүздү жылдын аягына чейин сүйүүңүздү, мотивацияңызды жоготуп койбогондой жеке өзүңүздүкү болуш керек. Же болбосо эми карьерамды өстүрөйүн, шефке жагыш үчүн десеңиз да кечирип коюңуз, бул сиздин максат эмес. Же дагы бир нерсе, жана ниет жөнүндө сөз кылбадымбы, кээде биздин максаттарыбыздын аркасында ушунчалык жаман ниет жатат да. Кайсы бир адамдарды колдонуп кетүү, кайсы бир адамдарды басмырлоо, же болбосо кимдир бирөөгө зыян алып келүү деген максаттар болсо дагы, анда бул сиздин жашооңузду эч качан жемиштүү кылбайт. Андыктан ар бир максатыңыздын түпкү тамырына дагы маани бергенге аракет кылыңыз. Кыскача ушундай. Анан дагы бизде жакшы жаңылык, аха кейжи
буюрса ушу жаңы жылдан баштап максат коюу жана ага жетүү деген видео курстарыбызды сата баштайбыз. Бул эң сону мен азыр кыска эле айтып кеттим, бирок ал видео курста баардыгы майда чүйдөсүнө чейин иретти менен эң жакшы кыска бирок нуска форматта берилет. Эгер сатып алам десеңиз Аха Кейжиге байланышсаңыз болот. Анда эмесе дагы бир жолу жаңы жылыңыздар менен. Мен ишенем, сиз 2020 жылы жемиштүү, жеңиштүү жана үзүрлүү өмүр сүрө аласыз.